О, рахмат, Альбанча, записи баспом, как всегда, забыла. Так, все, запись. Сиздер менен тааныша алайлы. Кайсыл шаарлардан кирип атасыздар? Активно жазабыз. Спонсорларыбыз ким? Тоже активно жазабыз. Так, бул жерден көрүп атам. Москвадан бар экен, уже атыбыздын жаныбызга эле жазып коюппуз, Давайте бир сыйра таанышып чыгабыз, кайсы шаарлардан экенибизди и кимдин группасынданбыз. Спонсорларыбыз ким? Мен Заида Спайыр, Москвадан, менин директорум Дадабаева Хаятхан. Хаятхандын группасынан Эльбана. Тверден кирип атышыптыр, Любицадан кирип атыппыз. Так, спонсором Мимоза Төрөбековна. Отлично. Кутманды таң Айгүмүш. Так, Москва. Во, отлично. Уже Москванын ар түрлүү шаарларынан кирип атыппыз, Асель спонсор мага дейт. Каныкей, Москва, Бегмайжа кандайсыз? Гаухар, Красногорск. Спонсором Нурбек, директором Айбашева Гульнара. Отлично. Москва. Мен директором Шадиева Махбуба. Москва-Сити. Москва. Махабат Маткаримова. Менин атым Улкан, директор Махбуба Шадиева. Улкан. Отлично. Куш келипсиңер эфирге. Вебинарды улантамын. Эң эле главный нерсе биз өзүбүздүн да бизнес кылабыз дейбиз да, бизнес кылганда эмне кылабыз? Өзүбүздүн тааныштарыбызды, тааныш эмес адамдарды даже өзүбүздүн командабызга чакырабыз, Ошол адамдарды биз сопровождать этишибиз керек и ошол адамдар менен биз иштешибиз керек. Кандай кылып иштейбиз ошолор боюнча? Биздин целибиз жаңы алып кирген адамыбызды директорский уровеньге чыгарышыбыз керек да. Жаңы жазылган адамыбызды биз регистрация кылгандан кийин аларды өзүн таштабашыбыз керек. Почему? Потому что эч бир келген адам өзү эле директор болуп кетпейт да. Ошол адам директорго чыгышына сопровождениеда какую-то часть спонсор сопровождать этиш керек. И сопровождать этип атканда дагы поэтапно сопровождать этебиз да. Мисал келтирип кетейин бул жерге. Мисалы, кыргыздарда, мусулман калктарында, я думаю, бардык эле жерде оюндар бар, баягы атты мөөрөгө чейин сүдүрөт деп коет го. Ошол адамда эмне кылат? Сүйрөп аткан адам дагы көп эле частьты аткарат деп айтам да, потому что атты кой берсең эмне кылат? Эгер аны чакырып сүдүрөп кылбасаң, ал может башка жака кетип калат да. А то, что ошол адамды как бы дрессировщик десем болот, дрессировать этип чакырып кылган сайын ошол адам мөөрөгө тезирээк келет да. Я думаю, спонсор деле сиздерге ошондой мени кылат да. И важно, жаңы жазылган новичок болсо, консультант, менеджер, сиздин спонсоруңуз эмне деп аткан болсо, ошол нерсени туура көрүп, ошол адамдын жолу менен басыңыздар да. Потому что азыр вебинар өтөбүз, прямой эфир өтөбүз. Эмне кылабыз? Прямой эфирге, особенно Одноклассниктен киргенде эле эмнелер көбөйөт? Бизге сын айткандар көбөйөт. Мынтип кийин алыптыр, мынтип сүйлөп койду, мындай кылып атат, андай кылып атат депчи. И бардыгыңыздар билиңиздер, уже сиздер эмне кылып атасыздар? Да, билемин, көпчүлүк даже менеджер, консультанттар эфирге кирип, ошол жерден өзүбүздүн аудиториябызды издейбиз, өзүбүздүн адамдарды издеп, консультант издейбиз да. Ошондо ойлонбостон кире бериңиздер, потому что мен айтып коем, экрандын аркы жагындагы батырлар депчи, ошол адамдардан караганда вы намного өйдөраксыз да, потому что сиз коркпой прямой эфирге кирип атасыз, адамдардын сөзүнө карабай. Сизге бизнес кылыш керек, сизге өсүш керек, адам табыш керек да. Главный цельди ошону коюңуздар демекчимин. Так, этапы сопровождения. Кантип сопровождать этебиз? Например, прямой эфирден или болбосо көчөдөн активный контакттан, список знакомыктан, таанышыңыздын таанышын жаздырдыңыз. Жаңы адам сиздин командаңызга регистрация болду да. Ошол адамды командабыз менен тааныштырабыз. Командабызда кайсы лидерлерибиз бар, спонсорлорубуз ким, ошолор менен лично болбосо дагы просто по фотография, мындай эфирлер, вебинарлар болгондо да мына менин спонсорум, мына менин менеджерим деп тааныштырабыз.
Сөзсүз түрдө мен басым жасап айтамын, китеп окуңуздар да, жаңы келген адамдарыңызга китеп окушту советовать эткиле. Азыркы күндө не обязательно мынага окшогон китептерди алып колдо алып окуп жүрүш да. Азыр бизде онлайн версиясы бар. Любой эле интернеттен ача турган болсок, жөн эле китепти скачать этип окуп алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Научите планировать результат и первую ступеньку. Жаңы адамыңыз жазылганда эле сразу кантип биринчи ступенька болгон 3%ке чыкканды үйрөтөбүз. 3%ке чыкканда бизге кандай подароктор чыгат? Шак подароктон кандай подароктор чыгып атат? И 3%ке чыкса, дополнительно дагы 10% в виде зарплаты скидки ала турганда сөзсүз түрдө айтып түшүндүрүп беришибиз керек. Новичок менен план коюп атканда сөзсүз түрдө эмне кылабыз? Канча адам жазыш керек, план коебуз, командасында канча балл болуш керек. И чтоб маркетинг план менен да тааныштырып чыгабыз, кайсыл уровеньде кыла турган болсо, канча адам чакырып, канча баллдык товарооборот жасай турган болсо, кайсы уровеньге чыгат экенин. Дагы басым жасап айтамын, бул жерде эмнебиз бар? Азыр сонун болгон акция менен менеджерская конференция, мега конференцияга участвовать эткенге сонун мүмкүнчүлүк бар. Ошол мүмкүнчүлүк менен сөзсүз түрдө биздин новичокторубузду тааныштырабыз. Выстроить отношения. Сөзсүз түрдө биздин бизнесибизде любой жөнөкөй жашоодо деле биз неден турабыз? Адамдар менен кылган отношениябыз менен да. Отношенияларыбыз кандай болот? Үй бүлөбүзгө болгон отношения, досторубузга болгон отношения. И бизнесте дагы сөзсүз түрдө биз жакшы отношения курушубуз керек. Адам менен канчалык биздин отношениябыз жакшы болот турган болсо, я думаю, бизнесибиз дагы ошончо фундаменти катуу болот деп айта аламын да. Интересоваться, как дела? Сөзсүз түрдө биз жаздырган новичогубуз менен иштериң кандай болуп жатат? Канча адам жаздыра алдың? Канча каталог тарата алдың? Дагы кимди жаздырасың деп сөзсүз түрдө анын жумушу менен кызыгып турушубуз керек. Жаңы жазылган новичогубуз менен сөзсүз түрдө анын семьясы жөнүндө билишибиз керек деп ойлоймун. Ата-энеси эмне жумуш кылат? Канча балдары бар, эмнелерди жакшы көрөт, качан туулган күндөрү, кандай важный событиялары бар семьясындачы. Потому что мисалы сиз деле жөнөкөй эле тааныш адамыңыздын, досуңуздун, тууганыңыздын деле эмне кыласыз? Семьясы жөнүндө билесиз. Жаңы жазылган новичогуңуз деле сизге ошол дос катары, тууган катары воспринимать этишиңиз керек да. Ал адам жөнүндө канчалык көбүрөөк биле турган болсоңуз, отношения куруш сизге ошончалык оңой болот деп айта аламын. И сөзсүз түрдө биз новичогубузда эмне кыла алатат? Каталог тарата алатабы, заказ топтой алатабы, же топтой албай атабы, адамдарга айтып атабы, айта албай атабы? Ошону дагы сөзсүз түрдө сурап айтып турушубуз керек да. И ар адамдын ар түрдүү эле методдору бар. Сөзсүз түрдө ошол методдор менен дагы бөлүшөбүз. Мисалы мен Oriflame'ге жаңы келгенде теплый контакт менен жакшы иштей албайт элем тааныштардын таанышына, потому что может возраст, может менин өзүмдүн ошондой нелерим, кемчиликтерим бардыр да, тааныштардын таныштарына чыгып информация берип, ошоларды иштегиле, компания Oriflame ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар деп айтыш кыйыныраак болчу. Бирок эмне кылат элем? Мен Мунара деген эже каталог таратышты үйрөтүп койгон, каталог алат элем дагы, көчөгө чыгып, көчөдөгү адамдар менен таанышып, ошентип рекрутировать этет болчумун да. Сөзсүз түрдө жазылган новичогубуз дагы кайсыл метод менен иштеп атат, как у него получается, кайсыл метод алга жакыныраак болуп атат. Сөзсүз түрдө ошону дагы сурап, ага туура келген багытты тандап беребиз деп айтсам болот. Тандап беребиз десем туура эмес, просто ошол багытка туура направлять этебиз. Информировать о мероприятиях. Сөзсүз түрдө сиздин школаларыңыз, я знаю, у всех директоров есть мероприятия. Это получается праздниктерибиз бар, поздравительный школаларыбыз бар, обучающий школаларыбыз, менеджерскийлерибиз. И ошондой эле эмнелерди өткөзөбүз, теплоходдорду өткөзүп атабыз, шашлыктарды өткөзүп атабыз, патилерди өткөзүп атабыз. Ошол ар бир боло турган мероприятияңыз жөнүндө бардык новичокторуңуз билиш керек деп ойлоймун. И канчалык биздин мероприятияларыбызга новичокторубузду көп алып келген болсок, көп чакырган болсок,
ошончалык ага энергия менен ошончо көп мотивация и плюс знания беребиз да. И сөзсүз түрдө эгер спонсорлоруңуз чакырып аткан болсо, сөзсүз түрдө келиңиздер да. Кече Бека менен Алина айткандай, спонсоруңуздар сиздерди эч качан жаман нерсеге чакырбайт, болгону сиздерди жакшы нерсеге, жакшы информация алганы, сиздердин тезирээк өсүп, тезирээк өзүнүн жанында директор болуп көргүсү келет да. Ошондуктан спонсоруңуз эмнеге чакырса, эмнени рекомендовать эте турган болсо, сөзсүз түрдө экиленбестен кылыңыздар демекчимин да. Планируем график взаимодействия, звания. И сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн консультанттарыбыз, менеджерлер, новичокторубуз менен план коебуз, кайсыл аралыктын ичинде канча уровеньге чыгабыз, кайсыл званияны ачабыз. Это очень важно. Научить его проводить презентацию или встречу по бизнесу. Сөзсүз түрдө сиз новичогуңуз үчүн дайыма эле презентациясын өтүп берип алып келген адамына, например, нени түшүндүрөбүз, акцияларды түшүндүрөбүз, менеджерский поездканы түшүндүрүп, только спонсор иштей бере турган болсо, сиз новичоктор, менеджерлер эмне кылабыз, спонсорлорго төлдөп коебуз дагы, өзүбүз эч нерсени үйрөнбөйбүз, и в дальнейшем спонсорубуз жок, эч нерсе кыла албайбыз да. Бир адам алып келдиңиз, бир жаңы новичок алып келдиңиз, сөзсүз түрдө ошол адамга өзүңүз билгениңизче, колуңуздан келгенче өзүңүз презентация өтүң. И байкасаңыздар болот, жаңы новичок келди, ким ага презентация өтө турган болсо, ошол адамга жакын болуп калат да. Кимде ошондой болду эле? Давайте активно айтабыз. Например, менде ошондой да, кайсыл глубинамбы, или болбосо от первой линии, или болбосо вообще эле глубинадан адам келет дагы, мен презентация өтүп берген болсом, уже мага звонок кылып, заказдарын мага берип, адамдары болсо мага алып келип, болушунча мага жакын боло берет да. Чтоб ошондой нерсени деп жаңы алып келген адамыңыз өзүңүзгө сиз менен иштешсин деп өзүңүз презентация өтүң. Эгер өтүштү билбей аткан болсоңуз, сөзсүз түрдө спонсоруңуз өтүп атканда жанына өтүп, отуруп үйрөнүңүз. Исаева Зульфия менде дейт, Бегимкул Эльвана менде дейт, Чыныгүл менде дейт. Вот, көрдүңүздөрбү, баардыгыбыз эле одно и то же ситуация да. Ошондуктан, я думаю, ар бир алып келген адамыңыз өзүңүзгө жакын болуп, сизден информация алып, сизден навыктарды алып үйрөнгөнү аябай сонун деп айта алам да. Биринчиден нерсе презентация өтүштү үйрөнүңүздөр. И ошончалык өзүңүздүн консультанттарыңызга жакын, уважаемый адам болосуздар да, потому что вау, мен спонсорум билет буларды деп жаңы алып келген адамыңыз дагы сизди уже башкача көз менен, башкача көз караш менен карайт. Научить человека, как общаться по телефону. Так, презентация боюнча да артка кайтамын. Мен группамда менин күчтүү лидерлерим бири Шыйва Канышай дайыма тааныштарын алып келет эле дагы, мага эмне кылат эле да. И со временем эмне кылат, ошол адамдар только мен менен сүйлөшүп калышат да, паланча менен сүйлөшүп атасыз, ал мен менен вообще сүйлөшпөй койгон дейт да. И Канышай эже Кудай кааласа уже өзүнүн новичоктору менен эмне кылды, да, встречаларды өткөзөбүз, өзү информация берет да. Мен просто как новичок или спонсор катары чекеде отуруп эле уже просто таанышып калдым деп айта алам да. И я думаю, өзү презентация өтүп менеп аткан үчүн званияларды ачыштагы бир аз оңоюраак болот да. И Канышай эже, эгер вебинарда бар болсоңуз, мен сизде бул каталогдо жакшы результатты күтөмүн. Новичокторуңуз эгер телефондо сүйлөшө албай аткан болсо, сөзсүз түрдө спонсорлор эмне кылабыз, жаныбызга отургузуп алып, өзүбүз телефон менен набирать этип, бир адамга чалып көрсөтүп беребиз, кантип сүйлөшүш керек, кантип список знакомых менен иштешибиз керек, кантип подарокко чакырышыбыз керек, кантип жаңы жазылган адамыбызга сопровождать этип информация беребиз, эмнелер жөнүндө айтабыз, кайсыл акциялар боюнча айтабыз, холодный контакт менен дагы кантип мастер-класска, например, или болбосо биздин азыркы күндө сонун болгон эмнелерибиз бар, танита аппараттарыбыз бар, ошол аппараттарга келип түшүп кетиң деп кантип чакырсак болот. Ошол боюнча дагы бир аз информация беребиз дагы. И сөзсүз түрдө өзүбүз отургузуп алып үйрөтөбүз. Так, как сопровождать новичка? Сөзсүз түрдө ал нерсени дагы биз консультанттарыбызга үйрөтүшүбүз керек.
обзор кылганды үйрөтөбүз. Так. И дагы бир нерсе айтат элем да, дагы спонсорлор сиздердин болушуңузча чоң званияларды ачып, чоң ийгиликтерди багынтырышыңыздарды каалайбыз да. Сиздер канчалык көп звания ачып, чоң уровеньге чыга турган болсоңуздар, биз дагы ошончолук сиздер үчүн курсант болобуз да. И дагы бир суроо бергим келет эле. Так, уже вебинарда 37 адам экенбиз да. Да, с утра ровно саат 8-ден баштап, эртең мененки иштерибизди калтырып, эгер жумушта болсок, тоже угуп атканыбыз үчүн коюп атабыз. И я думаю, Кудай кааласа, жакынкы аралыктарда вебинарный комнатабызды толтурабыз деп айта аламын. И суроо. Казанга сууну алабыз дагы, күнгө коюп коебуз да. Канчалык деңгээлде ысыйт? Давайте активно жооп беребиз. Канчалык деңгээлде ысыйт? И кантип ошол сууну ысытсак болот? Так, жоопторду күтөмүн. Так, көп Алап Якып. Күнгө на солнце канча убакытта ысыйт? Канчалык деңгээлде ысыта алсак болот? Давайте активно жооп беребиз. Ар ким өзүнүн версиясынын өзүнүн варианттарын айтат. Күнгө коюп, же от жагып ысытабыз дейт. Уже экинчи адам көп Алап Якып деп атат да. И ошондой эле от жагып деп. Эгер биз ошол казандагы сууну просто күнгө коюп кое турган болсок, да, эң катуу ысый турган болсо, это только ылымчылык да. Ылымчылык болуп тура берет да. И буну эмнеге мен айттым? Потому что эгер сиздин спонсорлоруңуздар сиздерди давай кылабыз, давай мындай кыл, давай мынчай кылабыз деп айтат турган болсок, эмне кылабыз? Только спонсор ылымчылык кылат экен да. А эгер ошол казандын түбүнө биз от жагат турган болсок, ал сууну даже биз кайнатканы мүмкүнчүлүгүбүз болот да. И знаете, в любом бизнесе, сиздердин бизнесиңизде сиздин спонсорлоруңуз күн да, сиздерге ошол сууну ылымчылык кылып бериши мүмкүн. А кайнатыш ошол нерсени до кипения доводить этиш только сиздердин колуңуздарда да. Күндүн энергиясы менен ысыса болот экен. Да, только ысыса болот экен да, бирок кайнабайт, ошону билиңиздер. И сөзсүз түрдө сиздин спонсорлоруңуз сизге информация берип атат, звонок кылып атат, вебинарларга кир деп хотя бы ссылка жөнөтүп аткан болсо, сөзсүз түрдө сиздер аракет кылыңыздар да, вебинарларга киргиле, каталог тараткыла, жаңы адамдарды школаларга чакыргыла. Эгер школага адам чакырбай турган болсоңуздар, вебинарга адам чакырбай турган болсоңуздар, сиз адамдарга информация бербейсиз дагы. И бизнесиңизди кылып кетиш эмне болот? Бираз кыйыныраак болот да. Наш бизнес строится с людьми да, на отношениях. Сөзсүз түрдө сиздерге айтарым, бардыгыңыздарга чоң ийгиликтерди каалаймын. И сөзсүз түрдө спонсоруңуз казанды ысытып атат, я думаю, бардыгыңыздар сиздер түгүнөн катуу алов менен от жагыңыздар да. Сөзсүз түрдө ошол казандагы суу кандай кайнай турган болсо, сиз дагы ошондой бир паста кайнап, директорский, бриллиантовский командаларда болушуңуздарды каалаймын. Бардыгыңыздарга чоң рахмат, чоң ийгиликтерди каалаймын сиздерге. Кийинки вебинарларга чейин. Бардыгыңыздарга чоң рахмат.